Бул маалыматтарды элден жашырып, совершенно секретно китебине киргизип салышты. Космос жана бүткүл планеталарды элге жеткирип таркатып турган NASA компаниясы дагы бир таң калыштуу кубулуш изилдеп чыгышты. Бирок алар көргөнүнүн ачык чыгарбастан калктан жашырууга аракеттенишүүдө. Жашыруун сырларды иликтеп ачыкка чыгарган Шумдук ТВ каналы бүгүн NASA компаниясы Айдын аркы бетин элге көргөзбөй жашырып жаткандыгын байкады. Хай, кайдагы нерсени айтып атат дегендер дагы бар. Бирок бул видеодон кийин сиз терең ойго батып каласыз. Ал эми ай болсо, кайсыл тарапка айланбасын, жердин кайсыл тарабынан чыкпасын, баары бир бизге берки бетин гана көргөзүп туруп алат. Биз дагы кайсыл тарапка барып карабайлы, Айдын аркы бетин көрө албайбыз. Аллах Тааланын кудрет күчүн карачы. Чындыгында кандай таң калыштуу. Ай бир эле бетин жерди карап айланаарын мурда ойлонуп турмун. Ассаламу алейкум, урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң ири компаниялардын бири NASA болуп эсептелет. Ал эми NASA бүткүл алам тууралуу дүйнө жүзүнө маалымат жеткирип туруучу өтө чоң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Жер планетасынан тышкары башка аламды, башка планеталарды биз NASA компаниясынын космикалык аппараттарынын жардамы менен алардын кандай экенин таанып билебиз. Мына дал ушул NASA компаниясы жакын арада эле Айдын аркы бетин өзүнүн официалдуу сайтына жарыялады. NASA'нын сайтында Айдын аркы бети мына так ушундай деген видео материалды көрүүгө болот. Ал жерде Айдын тескери аркы бетин мына так ушундай абалда даана көрүүгө болот. Бирок стоп. Бул жерде ай эки тарапка бир аз градуска болсо дагы жылыш керек эле. Ал эми бул жерде жөн гана компьютердик монтаж менен гана айдалып туруп жылдырып койгондой. Ал дагы эч нерсе эмес. Эгерде видеону жакындатып, жакшылап карай турган болсок, Айдын бетинен деле ары жактагы жердин изи көрүнүп атпайбы? Мейли, монтаждоо катырыптыр. Бирок жок дегенде видеонун сапатын мыкты деңгээлде чыгарса болмок экен. Бирок эмнеге Айдын аркы бетинин чыныгы бети кандай экенин бизден жашырууда? Ал эми Айдын бизге көрүнбөгөн тескери тарабы кандай экенин жана аркы бетинде эмне бар экенин ушул күнгө чейин табышмактуу болуп келүүдө. Буга чейин дагы алгачкы айга жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жыйынтыгында дагы Айдан көптөгөн маалыматтарды чогултуп табышкан. Бирок эмнегедир ал маалыматтардын баарысын ачык чыгарбастан жашыруун калтырышууда. Элге ачык айтууга болбогон бул кичинекей планетада кандай чоң сыр болушу мүмкүн? Чомоктогудай туюлганы менен бул жашыруун версияларды карап көрөлү. Биринчи версия. Айдын аркы бетинде жашаган жандыктар бар. Жана ал жакта азыр белгисиз жандар жашайт. Бир кезде да алар да жерде болушкан. Бирок качан жер коркунучка учураган кезде алар жерди таштап айга учуп кетишкен. Бул версиянын экинчи тарабын айта турган болсок, Айдын аркы бетинде НЛО, башка планеталыктар, инопланетяндар мекендешет. Анткени Айдын аркы бети адамдардын көзүнөн далдаа болгондуктан алар ал жакта космикалык кемелерин тынымсыз өнүктүрүү аракетинде. Себеби алардын максаты мурда таштап кеткен жерине кайрадан кайтып келүү үчүн даярдык көрүшүп аткандай туюлат. Анткени канчалык жашынууга аракеттенишкен күндө дагы алардын космикалык кемелеринин учуп жүргөнүн көрүп, атүгүл видеого тартып жетишкендер да арабызда жок эмес. Деги эле НЛО бөтөн жандыктардын бар экенин эмне себептен жашырып келишет? Мынчалык жашыруунун канчалык зарылчылыгы бар экенин кандайча жооруп түшүнүүгө болот?
А эгерде ушул NASA компаниясына мурда иштеп кеткен кызматчылардын айтуусуна таяна турган болсок? Алардын айтымында NASA'нын жашыруун кызматында иштеген кызматкерлер ар бир жаңы маалыматты табаар замат дароо жашыруун имаратка барып бекитип коюшат. Ошондуктан Америкага шайланып келген ар бир жаңы президент мына ушул жашыруун имаратка барып сырдуу маалыматтарды көрүүгө шашылышат. Бул жердеги ар бир жашыруун маалымат эч кимге көргөзүүгө болбойт деген мөөр басылып, совершенно секретно аттуу сырдуу китепке киргизилет. Ал эми NASA'нын жашыруун иликтөө иш-аракеттери жүрүп аткан учурда тутулуп алынган ар бир өзгөчө жандыктарды жана алардын колго түшүп калган кемелерин атайын Зона 51 аттуу купуя жерге алынып келинет. Сырдуу купуя аталган бул өзгөчө жерди катуу коргоого алып көзөмөлдөп турушат. Ал эми ичинде бөтөн жандыктар сакталып, алардын өлүк денелерине жашыруун эксперименттер жүргүзүлөт. Мына ошондуктан президенттер мына ушул Зона 51 коду менен корголгон базанын ичине баш багууга шашылып турушат. Дагы бир таң калыштуу учурду козгой кетели. Бул күтүлбөгөн суроо Американын 44-чү президенти Барак Обаманын Френс конференциясында болуп өткөн. Баягы жашыруун имиштерден кулагы чалып калган белгилүү журналисттердин бири конференция аяктап калган кезде президентке күтүлбөгөн суроо ата салат. Ал журналист бул жашыруун бекитилген бул сырдуу китепте кандай маалыматтар сакталат экенин сураганда президент ал журналистти бир саамга карап туруп калды. Бир убакта аны акырын жанына чакырып алып, кулагына шыбырай: "Эгерде мен азыр бул китепте эмне жашырылганын айтып турган болсом, сен буларды билип алып, башкаларга таркатып жибербеш үчүн анда сени өлтүрүп салууга туура келет" деп жооп берген. Демек NASA компаниясы айдын аркы бетин эмне себептен ачык көргөзбөй жашырууда? Деги эле алар айдан эмнени табышты? Кошумчалай кетсек, мурда Аполлон 11 кемеси менен Олдрин жана Коллинс аттуу космонавттар айга барып конуп келишкен болчу. Качан алар айга барып конуп, айдын бетин алгачкы жолу басып, эксперимент жүргүзүү үчүн айдын топурактарын чогултуп аткан кезде аларга спутник аркылуу жердегилер тынымсыз байланышта болуп турушкан эле. Бөтөн планетада эмне болуп кетерин эч кимге билдип бере албагандыктан, аларды байланышты үзбөй ар бир кадамын айтып туруусун суранышкан. Космонавттар 6 саат бою айдын бетинде грунт топурактарын чогултуп, аягында желекти сайышып, жерге түз эфир аркылуу көрсөтүү атышкан эле. Бир убакта космонавттар тараптан бир башкача үн угулуп, эскертүү берүүчү кооптуу сигналдар жана түштү. Эмне болуп кетти деген жердегилер дароо космонавттарга
кооптуу сигналдар эскертүү берип атканын айтышып, ары жакта көрүнүп аткан объект эмне экендигин тактап сурап аткан кезде дароо түз эфир чыбырланып, толкундар үзүлүп кокустан айдын аркы тарабынан бир караан көрүнгөндөй болду. Түз эфир дагы чыбырланып, болбос тартып аткан эле. Баягы көрүнүп аткан караан космонавттарды байкап калгандай болду. Бул видео материал жашыруун болуп эсептелет. Мына дал ушул учурга жакшылап назар салыңыз. Так ошол абалды таамай көрсөтүүгө аракеттенели. 1969 жыл 19 июль Аполлон 11 учак кемеси учууга даярданып, кылдаттык менен модулдуу текшерүүдөн өткөрүп, толугу менен даярдап чыгышты. Аполлон 11 учак кеме толугу менен даяр болгон соң, космонавттарды кемеге отургузуу иш-аракеттери жүргүзүү башталды. Космонавттар өтөн планетада болуу өтө коркунучтуу жана кооптуу болгондуктан, алардын ички жана тышкы дене мүчөлөрүн медициналык текшерүүдүн толугу менен өткөрүп чыгышты. Космос мейкиндигинен алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, ал жакта жөн гана аба жок болбостон, кислороддун жетишсиздигинен улам адамдын организмине коркунуч таасир этиши мүмкүн. Мындайча айтканда, жасалма дем алуучу кошумча кислороддор менен космос мейкиндигинде белгилүү бир аз чектелген убакытка чейин гана жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эгерде кокустан чектен ашып кетип, белгиленген убактысынан өтүп кете турган болсо, анда адамдын денесинде элестетүүгө да мүмкүн болбогон өтө коркунучтуу реакциялар козголо башташы мүмкүн. Кантсе дал жакта табигый жердегидей аба жок. Анын үстүнө адамдын денеси жасалма дем алуучу кислород менен көпкө дем алып жүрүүгө мүмкүн эмес. Космостун дагы өзүнүн адамдын денесине жана жасалма кислородго таасир этиши мүмкүн. Эгерде адамда аллергиялык реакциялар козголо баштаса, анда адамдын өмүрү коркунучтуу өлүмгө дуушар болот. Болжол менен аллергиялык реакциялар күч алып кете турган болсо, дароо адамдын ички организмдеринен доо кетип, кулактарынан жана көздөрүнөн кан ага баштайт экенин дагы кошумчалай кетели. Организмдин ичинен доо кетүүсүнөн улам адамдын кан тамырлары жарылып, каны сыртка тээп, терисин көздөй тээп чыгып, жыйынтыгында чойлуу агып, көөп кетиши мүмкүн. Себеби космостун дагы өзүнүн адамдын денесинде тийгизген каршы таасири бар. Каршы таасирин дене көтөрө албай, организмдин ар бирин дароо жаракатка учуратып, ушунчалык тездик менен жарактан чыгарып салат. Алгач адамдын денесинен ысык терек кандай шалдырай түшөт. Бирок бул учурда ал ооруну сезбей калган болот. Акыл эси ошол замат башкаруудан чыгып, эмне болуп баштаганын дагы байкаганга жетишпей калат. Тездик менен ички сөөктөрү ээри баштагандай болуп, каны кайнап чыккандай абалды жаратат. Алгач жүрөктүн өтө тез сого башташынан улам кан айлануу давлениясы калыбынан чыгып кетип, кан тамырлары жарылып, сырткы териге ысык кан куюлуп, денеси көөп чыгат. Жыйынтыгында элестетүүгө да мүмкүн болбогондой коркунучтуу абалда жаны чыгып, көзү жумулат. Азыр эле арабыздан бирөө, карап отурсам бул жагын фантастика кылып ойду го, деп ойлоду. Бирок бул тилекке каршы чындык. Себеби мурда космоско учуп, кайра ошол бойдон кайтпай калган космонавттар дагы бар. Алардын баарын катары менен баягы жашыруун китепке сактап коюшкан. Мунун дагы чоң себептери бар. Алардын ар бирин кийинки чыгарылыштарда өзүнчө чыгарып берели. Ал эми азыр темабызды мындан ары уланталы. Мына дал ушул себептүү космонавттар үчүн атайын кийимдерди алдын ала даярдашат. Бул кийимдердин кандай, кантип жасалаарын карап эле шек санап, космосто кандай коркунучтар күтүлөрүн алдын ала байкап, билип алса болот.
Анда мына бул кийимдерге назар салып байкап көрүңүз. Космонавт үчүн даярдалган кийим скафандра деп аталат. Ал кийим бир канча кабаттардан турган материалдар менен кабат-кабат коргоочу пленкалар менен капталып тигилет. Жөн гана сырттан тийүүчү ар кандай зыяндуу нурлардан сактоо үчүн эле көп катмар кылып койбостон, ал кийимдин ичине дагы атайын химиялык кошулмалардын түрлөрүн кабаттап, кабат-кабаты менен слойлорду коюп чыгышат. Бул химиялык кошулмалар адамдын температурасын, жүрөгүнүн согушун, бардык манжасынын кыймыл аракетин, дем алганынын абалын бардыгын бир калыпта кармап, тууралап туруу үчүн гана орнотулат. Анын үстүнө космос мейкиндиги адамдын организмдеринин иштөөсүн калыптан чыгарып салышы мүмкүн. Себеби адамдын дене түзүлүшү жана ички организмдери бир гана Жер планетасынын шартына гана ылайыкталган. Ошондуктан адам космос мейкиндигинде болуу мүмкүн эмес экендигине карабастан ага каршы туруштук бере алчу атайын кийимдерди даярдашат. Анда дагы толук кепилдик жок. Бул маалыматтарды алдын ала билип, космосто жүрүү ушунчалык коркунучтуу экенин кайдан билип алышты деп ойлонуп турсаңыз керек. Бул суроонун жообу албетте өкүнүчтүү жана коркунучтуу. Себеби айтылып өткөндүн баары качандыр бир кезде баштарынан өткөн. Канчалаган космонавттар жерге кайтпай космостон жан берген. Алар алгачкы учкан космонавттар болуп эсептелишет. Бирок алардын ким экени жана кантип жан беришкендерин албетте дүйнөчүсүнө билдирбестен жашыруун китепке киргизип сактап коюшат. Себеби бул тууралуу космонавттардын өзүнө дагы эч кимге айтууга болбойт деген тыюуну салып, совершенно секретно китебине киргизип салышкан. Бирок Шумдук ТВ каналы бул нерселерди артта калтырып койбойт. Бул тууралуу дагы өзүнчө иликтөө жүргүзүп чыгат. Бул жашыруун материалды иликтеп көргөн соң, ой пикириңизди комментарийге жазып калтырыңыз. Take your sweet time. Hey, there it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Hey, there it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.